Алла Таалага жаккан инсан деп бул кулк мүнөзү жакшы адамды айтат экенбиз. Мына ушул инсан бул Аппаз агай деп эсептейм. Себеби жакшы адамдан жакшы сөз үн чыгат демекчи. Түмөнбай Байзаковдун ошо кыргыз жерин даңазалап жазган ырсаптарына бул биздин Аппаз агабыз жакшынакай кыргыз эли үчүн өлбөс өчпөс обон жаратты. Бул жашоодо кийинки муун үчүн ар бир инсан бир чоң эмгек жасап, иш жасап, из калтырып кетсе, мына ушул жашоодо өзүнө жасаган чоң бир белеги болуп калат экен. Бул белекке Аппаз Жайнаков кызмат кылды деп эсептейм да. Эми ушул агайга көз өткөндөн кийин агайга арнап жазган көп акындарыбыз, көп эле инсандар ыр жазды. Ошонун катарында Курсан Юсуповдун 4 сапырын окуп койсом туура болот деп ойлойм. Баткен жери баарыбызга белгилүү, бал татыган өрүк зардын мекени, бирок чындык сиздей талант билгенге, биздин элге бир жаралган экени.